Ысык көлдөгү мөңгүгө Бириккен Араб Эмираттарынын лидеринин ысымы берилмей болду. Кылмышка шектүүлөргө электрондук чип көзөмөлүн колдонуу ишке ашканы жатат. Коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору толуктоого жөнөтүлдү. Президенттик администрация сунуштаган коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү толуктоо киргизүү боюнча жумушчу топтун иштөө мөөнөтү 1-октябрга чейин узартылды. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү Таттыбүбү Эргешбаева маалымдаганын жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Жумушчу топ коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун толуктап иштеп чыгып 1-октябрга чейин коомдук талкууга чыгарышы керек. Эргешбаеванын айтымында жумушчу топ кышында түзүлгөнү менен бир эле жолу жолугушуу өткөрүлгөн. Жумушчу топ президент Садыр Жапаровдун 2023 жылдын 8 февралындагы буйругу менен түзүлгөн. Ага 1-июнга чейин убакыт берилген, бирок азыр мөөнөттү 1-октябрга чейин жылдырышты. Президенттик аппарат коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун 2022 жылдын ноябрь айында сунуштаган. Долбоордун негиздемесинде коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарды түзүүгө жана алардын ишмердүүлүгүнө карата саясий укуктук талаптар эселеп көбөйүп жаткандыгы айтылат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча бейөкмөт уюм бар экенин тактоо мүмкүн эмес. Анткени азыркы мыйзам боюнча бейөкмөт уюмдарды каттоо милдеттүү эмес деген жүйө келтирилген. Альфа Телеком жабык акционердик коомунун сатып алуулар системасында мыйзам бузуулар болгону далилденди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети берген маалыматка караганда, кылмыш жаза кодексинин коммерциялык же башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу менен иш ачылып, коррупциялык схемаларды кайра аныктоо үчүн компанияга текшерүү жүргүзүлгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө Альфа Телекомдун жооптуу кызматкерлери жеке компаниялар менен сүйлөшүп алып, жеңилдетилген шарттарды алдын ала даярдап, тендерлерде көп учурда ошол компаниялар ута тургандай жеңишти камсыз кылып турушкандыгы тастыкталган. Тиешелүү экспертиза сатылып алынган техниканын баасы жогорулатылганы, анын натыйжасында мамлекетке миллиондогон сом зыян келтирилгендиги боюнча корутунду берген. Алынган далилдердин негизинде кылмышты жасоого шектүү кармалды. Белгилей кетсек, ал Альфа Телеком же азыркы Мегаком компаниясынын 2021 жылдын 16 мартынан 2022 жылдын сентябрь айына чейин Азат Базаркулов жетектеген. Бүгүн 27 июндагы Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин отурумунда кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорун юстиция министри Аяз Баетов тааныштырды. Ал белгилегендей, кылмыш жаза процессуалдык кодексине бөгөт коюу чарасынын жаңы түрүн электрондук жана башка техникалык контролдоо каражаттарын колдонуу аркылуу электрондук байкоо жүргүзүү түрүндөгү бөгөт коюу чарасы катары киргизүү сунушталууда. Соттун чечими менен абакта эмес электрондук билерик киргизүү менен эркиндикте көзөмөлдөйбүз, деди министр Баетов. Анын айтымында, электрондук байкоо түрүндөгү бөгөт коюу чарасы ыйгарым укуктуу органга айыпталуучунун кыймылын жана тергөө, прокурор, судья жана сот тарабынан белгиленген чектөөлөрдүн сакталышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле айыпталуучуга өзүнүн ишин жана күнүмдүк жашоосун улантууга жол ачат. Мындан ары бажы төлөмдөрүн РСК банк ачык акционердик коому аркылуу накталай эмес онлайн төлөөгө шарт түзүлдү. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында мамлекеттик бажы кызматынын алдын ала божомолдоо жана эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Айзада Халикова билдирди. Ошондой эле бүгүнкү күндө башка коммерциялык банктар менен дагы онлайн режимде бажы төлөмдөрүн төлөөнү киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Анын айтымында, бажы төлөмдөрүн онлайн төлөө бажы кызматынын ишмердүүлүгүн санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында ишке ашырылды. Бажы төлөмдөрүн эми онлайн төлөсө болот. Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын ишмердүүлүгүн санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында РСК банк менен биргиликте бажы төлөмдөрүн реалдуу убакытта накталай эмес жол менен төлөөнү ишке киргизилди. Жаңы төлөм ыкмасы тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларына бажы төлөмдөрүн РСК банк интернет банкинги аркылуу РСК 24 деген интернет банкинги аркылуу төлөөгө мүмкүндүк берет.
Бүгүн 27-июнда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде Ысык көлдүн Жетөгүз районунун Акшыйрак тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн бирине Шейх Заед бин Султан Аль Нахаяндын атын ыйгаруу жөнүндө мыйзам долбоор экинчи окууда каралды. Мындан тышкары Ысык көл облусунун Жетөгүз районундагы Акшыйрак массивинде жайгашкан номер 331 аты жок мөңгүгө Падыша Абдулазиз географиялык аталышын ыйгаруу жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жактырылды. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Аль Нахаян менен жолугушуусу учурунда Ысык көлдөгү мөңгүгө Бириккен Араб Эмираттарынын негиздөөчүсүнүн ысымы ыйгарыларын билдирген. Эрбол Султанбаев маалымдагандай, Садыр Жапаров Мухаммед бин Заед Аль Нахаянга географиялык аталышты ыйгаруу жөнүндө сертификат менен аталган мөңгү чагылдырылган картинаны тапшырган. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин стандартташтыруу, метрология жана сертификация боюнча мамлекеттер аралык кеңешинин 63-чү отуруму өтүүдө. Анын жүрүшүндө мамлекеттер аралык кеңешти өнүктүрүү, эл аралык жана аймактык кызматташтык маселелери, стандартташтыруу жаатындагы маселелер, метрология, шайкештикти баалоо, аккредитация жана уюштуруу маселелери каралды. Кеңешке Евразия экономикалык комиссиясынын КМШнын аткаруу комитетинин, мамлекеттер аралык кеңеш бюросунун өкүлдөрү стандартташтыруу боюнча 8 өлкөнүн улуттук органдарынын делегациялары катышты. Иш-чара бирдиктүү мамлекеттер аралык стандарттарды кабыл алууга, ЕЭП жана КМШ рыноктарында ата мекендик продукциянын экспорттук потенциалын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол биздин рынокко, биздин бизнеске, ошол биздин өндүрүшчүлөргө аябай жакшы шарт түзүлүп, ошол бүгүнкү кылып жаткан биздин кызмат, ошол биздин бизнеске арналат. Ошол бизнеске бүгүнкү керектүү стандарттар менен камсыз кылуу, ошолордун иштерин метрологиялык тарабынан жардам берүү жана ошол биздин бизнес өндүрүп жаткан товарлардын сертификатташтыруу боюнча чоң жумуштар жасалып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында дүйнөнү кыдырып жүргөн белгилүү туристтердин тобу менен Соң көлдө жолукту. Жапаров дүйнөнүн ар тарабынан келген туристтер Кыргызстандын керемет жерлерин акысыз жардама кылып берерин, аны менен туризм тармагы өнүгөрүн билдирди. Кошумчалай кетсек, алар белгилүү Безумный Макс тасмасынын стилиндеги унаалар боюнча Medway ралли жарышын Кыргызстанда өткөрүүдө. Өлкөдө 24-июндан 1-июлга чейин Medway ралли эл аралык долбоорунун алкагында мелдеш жүрөт. Маалыматка ылайык 20дан ашуунуна мотоцикл жана баги Тянь-Шань тоолорунда 2500 чакырымдан турган аралыкта жарышка чыгат. Жарышка катышкандардын көбү ишкерлер. Мындай мелдештер буга чейин Монголия, Байкал жана Алтайда өткөн. Экология маселелерин санариптештирүү жана коомчулукка жеткирүүдөгү массалык маалымат каражаттарынын ролу аттуу тегерек стол болуп өттү. Аталган иш-чараны Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен биргеликте өткөрдү. Жыйында алар жалпы талкуулоо жүргүзүп, айлана чөйрөнү жана климатты коргоо, экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга бир топ сунуш пикирлерин айтышты. Бүгүнкү мына технологиялар өнүгүү заманында жашап атканына байланыштуу санариптештирүү, автоматташтыруу, жаңы технологияларды колдонуу, экологияда климаттык өзгөрүштөрдү жана алдын ала маалыматтарды алып туура чечимди кабыл алууда бунун бүгүнкү күндө пайдасы өтө чоң. Аталган жыйында ар бир аймактагы көйгөйлөр аталып, аларды чечүү жолдору дагы каралды. Сап башында турган мындай көйгөйлөрдүн бири таштандылар. Аларды кайрадан иштеп чыгуу үчүн чет өлкөлүк компания жана системалар менен иштеп баштагандыгын мэрия байма-бай айтып келет. Мына айта кетсек, мына кышында баарыбызга көйгөй жараткан ыш болуп атпайбы? Шаарды ыш каптап атат. Ошол маселе мына жакында дагы бир чоң чогулуш өткөргөн. Ошо ышты мына келерки жылда күздө мынагы 23-24 жылкы күз-кыш мезгилинде ыштын алдын алуу, аны тазалоо, шаарды туруктуу кармоо боюнча. Ал боюнча мына бизде бир-эки жумуштар жасалып атат. Бир-эки көп жумуштар Бишкек теплоэнергия ДПОс ошол азыр 22 буу казандар көмүрдөн газга өтүп атат. Бул дагы чоң жумуш. Өлкөбүздүн ар бир аймагында регионалдык жана локалдык көйгөйлөр бар. Бул көйгөйлөрдүн жасалма интеллекттин жардамы менен алдын ала билүү жана адам баласы билбеген белгисиз байланыштарын изилдөө. Экологиялык, климаттык көйгөй биздин гана өлкөдө эмес, жалпы дүйнө жүзүндө болуп жаткандыктан бул нерсеге көңүл буруу абдан зарыл экенин адистер айтышты.
Луиза Натаева, Курсантбек Шарабиддинов, 7 канал. Бишкектин мэриясы тарабынан Бишкек жылуулук энерго, Бишкек суу чарба жана Бишкек суу канал ишканаларынын объектилерине пресс-тур уюштурулду. Шаардын кургак жана суусу аз аймактарын мындан ары сууга суу менен камсыз кылуу үчүн 6 жаңы скважинанын биринин курулушу жана бургулоо иштери көрсөтүлдү. Учурда Нарвск жана Профсоюз көчөлөрүнүн кесилишинде скважиналарды бургулоо иштери аяктап жатат. Азыркы көрүп турган жердин алдындагы бургулоочу скважинанын Профсоюз Нарвский көчөсүнө жайгашкан. Бул жердин алдында сууну чыгаруу максатында иш жүргүзүлдү. Бул жерде бул скважинаны орнотуу, түзөө иштери биздин Бишкек суу чарба мекемеси тарабынан кылынды. Мунун эң негизги максаты болуп, бул Профсоюздун көчөсүндөгү жашыл майсандарга, бактарга, ошондой эле жашыл өсүмдүктөргө максат коюлган, ошолор сугаруу үчүн. Буну биз сугаруу максатында атайын проекттик долбоорлук иштери кылынган. Азыркы маалда бул жердин алдындагы суу 103 метрден көтөрүлүп сыртка чыгып жердин үстүнө берилет. Мунун максатында бургулоонун максаты биздин Бишкек шаарындагы сууну үнөмдөө жана жоготсуз азыраак кылып колдонулат да. Айни Адышев көчөсүндө түтүктөрдү алмаштыруу жана канализациялык коллектордун курулуш иштери жүрүүдө. Коллектордун курулушунун негизги себеби Арча Бешик жана Орук конуштарында тартылган канализациялык коллектордон жүктүүлүктү азайтуу. Коллектордун жалпы узундугу 1 километрге жакын, диаметри 400 мм келген асбест цемент түтүктөрдөн турат. Канализациялык коллектор Бишкектин түштүк батыш бөлүгүндөгү өткөрүмдүүлүктү жакшыртат. Азыркы убакта биз жаңы салынып аткан трубопроводда турабыз. Бул трубопровод юго-западный водозапордон баштап улица Айниге чейин узундугу 1 километр салынып атат. Азыркы убакта 500 метр салынды. Номер 59 мектепте газ менен иштеген откана курулуп жатат. Учурда иштин 60% бүткөрүлдү. Откананы газга өткөрүү муниципалитеттин экологиялык абалды жакшыртуу боюнча иш планынын алкагында жүргүзүлүүдө. Жалпысынан быйылкы жылы ишкана тейлеген мектептердеги жана мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги 22 отканага газ отказандары орнотулат. Быйылкы жылда былтыр Эмилбек Мырзакуловдун заданиясынын негизинде Турция компаниясы менен договор түзүлүп, биз 22 отканага отказандарды сатып алынган. Азыркы күндө биздин объектиде 10 объектиде иштер жүрүп атат. Основной 22 отказанды газга өткөрүү планы жүрүп жатат. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы Борбор каладагы жолдорду жана тротуарларды оңдоо, түзөө жана салуу иштерин жүргүзүүдө. Азыркы тапта Ленц көчөсүндө Фучик көчөсүнөн Чоң Чүй каналына чейинки аралыкта бордюрлар орнотулууда. Буга чейин ирригациялык арыктар орнотулган. Учурда жерди тегиздөө иштери жүрүп жатат. Бул көчөнүн жалпы узундугу 1 километр 50 метр болсо, туурасы 7 метрди түзөт. Толугу менен жолду салуу иши август айында бүтөт. Биринчи бул жерде эски асфальт катмары жана строй мусорлор бар болчу, ошолордун баарын жүктөп чыгардык. Жана техникалар менен сүрүп, суу сеп, таптап, бордюрга жана асфальтка жолду даярдоо иштери аткарылды. Жана ирригациялык арыктары салынды. Бирок аягына чыга элек, азыр буюрса чыгарабыз муну дагы. Азыр учурда мынакей өзүңөр көрүп тургандай бордюрун коюп бүтөйүн деп калдык. Жана бул ылдыйраак бычка жактары уже асфальтка даярдоо иштери жүрүп жатат. Юнус Алиев көчөсүн бойлой Ахунбаев көчөсүнөн Суха Батыр көчөсүнө чейин жалпы узундугу 1600 погондук метрди түзгөн жерге асфальт төшөөгө даярдык иштери жүрүп жатат. Ушул эле көчөнүн Ахунбаев көчөсүнөн Донецкий көчөсүнө чейинки тилкесине асфальт бетон аралашмасын төшөө иштери аяктады. Ошондой эле Суха Батыр көчөсүн бойлой Каралаев көчөсүнөн Токонбаев көчөсүнө чейинки 1458 погон метр тротуарга бордюрлар орнотулууда. Буга чейин ирригация системасы орнотулган. 2 километр 225 метр асфальт жолдорду асфальттоо иши каралган. Ал үчүн 51 миллион сомго жакын акча каражат керектелет. То есть сметалык база ошондой. Андан сырткары 6,5 километр тротуар жолдорун куруу
каралган. Ал үчүн 130 миллион акча сарптанган. Орозбеков көчөсүн бойлой Фрунзе көчөсүнөн Жибек жолу проспектисине чейин жолдун жээгине асфальт бетон аралашмасынын биринчи катмары төшөлүп, бүгүнкү күндө тротуар орнотуу иштери жүрүп жатат. Бул көчөлөрдөгү жолду салуу жана оңдоо иштери жакынкы 10 күн аралыгында бүтөт. Биз Орозбекова көчөсүндө капиталдуу оңдоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул алсак бөлүк Фрунзе көчөсүнөн проспект Жибек жолуна чейинкиси узундугу 400 погонный метр, туурасы болсо 10. Бұл жерде тротуарлар мен жанагы суу өткөрүүчү ирригациясы кошо каралган жалпы жөнүнөн. Бүгүнкү күндө Бишкек асфальт сервис ишканасы тарабынан баягы биринчи катмары салынып бүттү. Кудай буюрса, жакын күндөрдө азыркы бүгүнкү күндө карасам люктарды экинчи уровеньге түзүп уровеньге келтирип койдук. Бул бетондор катып кирип калды. Эми жакын күндөр буюрса эртең жок бир сүйүндөр баштап уже экинчи слоюн салабыз да буга. Борбор калада салынып жаткан жолдор кийинки жылга калбай ушул жылы толугу менен бүткөрүлөт. Жалпы 11180 погон метр жол жана тротуар салынууда. Ошондой эле ирригациялык арыктардын салынышына жана оңдолушуна өзгөчө басым жасалууда. Быйыл Жалал-Абад шаарында тротуарларды жаңылоо аракетине өзгөчө маани берилүүдө. Ушул тапта калаанын Токтогул көчөсүндөгү аллеяга 3000 чарчы метр таштаман төшөлүп жатат. Мында иш процесс дээрлик аяктап калды. Токтогул аллеясынын бул Бакиев көчөсүнөн баштап, мына ЖД вокзалга чейин жалпы эсебинен кете бир 3000 метр квадрат жерди басып бүтүү несинде турабыз. Мында бир 2 күн, 3 күн ичинде полностью чекелердин замокторун куюп, тазалап чыгып кетебиз. Быйылкы жылы бизге шаарды кеңеште каралып, бюджеттен акча бөлүнүп берген, только бурчаткан материалын сатып алууга деп. Бурчаткан материалын сатып алууга жана басууга деп акча бөлүнгөн. Өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүнүн жумушчулардын эсебинен былтыр күзүндө кичинекей цех ачканбыз, ошол жерде бурчатка чыгарып жатабыз. Токтогул көчөсүндө жогорку жана орто окуу жайлары орун алгандыктан аллеяда студенттердин агымы басымдуу. Бирок бул аллея соңку жылдары кароосуз калып, элдин сын пикирине да кабылып келчү. Бул жааттан алганда аллеянын реконструкцияланып жатышы албетте жөө жүргүнчүлөрдүн кубанычына арзыйт. Ушинтип аллея паркыбызга ушундай темир жолго чейин жакшы болуп бурчаткалар басылып калды. Мурда жолубуз мындай эмес эле, биз сейилдеп ушинтип жүргөнүбүздө буттарыбыз лай болуп кетчү эле. Азыр ушундай бурчаткалар басып жакшы болуп калды. Бизге сейилдегенге деле, окуубузга барганга деле. Аталган көчөдө жалпы узундугу 1,5 чакырымды түзгөн тротуар да курулуп жатат. Мындан сырткары темир бетон арык кууруларын жаткыруу иши да колго алынган. Кол көчөсүндө тротуар куруу жумуштары бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Тротуар, андан сырткары темир бетон арыктары коюлуп атат. Жалпы суммасы 8,634 миң. Назар строй ЖЧКсы жеңишти табылып, бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Тротуардын кенендеги жогорку тараптары 3 метр, 3,5 метр түзөт. Ал этек жактары ЖД вокзалдын кийинки тараптары 2 метр түзөт. Шаар тургундары соңку жылдары калаадагы негизги жана ички жолдорго асфальт төшөө, жөө адамдар үчүн тротуарларды куруу иштери кызуу жүрүп жатканын белгилешет. Баягы эски асфальт илгерки Союз маалында курулган боюнча эч оңдолуу болгон эмес бул жерде. Андан кийин коляска менен, балдар менен жүргөндө, велосипед менен, балдардын самокат менен жүргөндө абдан мындай ыңгайсыздыкты алып келчү. Мына бир жуманын ичинде бул асфальт төшөлүп калыптыр, тротуарга баарыбыз сүйүнүп атабыз. Балдарым да күндө өткөн сайын качан өтөбүз деп сүйүнүп күтүп атты эле, мына жакшы бүтүп калыптыр. Белгилей кетсек, 2023 жылы Жалал-Абад шаарына жалпы 13 чакырым тротуарга жана 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Мындан сырткары шаардан Жалал-Абад санаториясына чейин вело жол курулат. Бибисара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад.